Мына бул Самат, а бул Чынара, бул болсо Санжар. Ал эми алардын башын бириктирген бул тагдыр. Кайчылаш тагдырды алган Санжар Толук Молда атындагы номер 71-мектеп интернатына 2014-жылы келген. Азыр аталган мектепте ага окшогон турмушу бөксө балдардын 80-и жат окушат. Атасынан 5, апасынан 13 жашында айрылган Санжар Мирбек уулу келечекте дарыгер болгусу келет. Өзүм Өскөлдөн келдим. Мен бияка 2014-жылы келдим. Шартка байланыштуу ошо үйдө эле жабышкен. Мен апам каза болгондон кийин эки байкем көлдө, аялдаган жана эки балдаган. Эжем болсо күйөөгө тийген. Өз токмокто турат, Бишкекте иштейт. Кичинесинен башынан көп нерсе өтүп турмушка бышкан Санжар 7-классты аяктап жатат. Жайкы эсолууда боз тери, туулган айылына барып иштеп, окууга керектүү буюмдарды сатып алат. Апасы жүрөк оорусунан каза болгондон кийин окууга көңүлү жаппай көпкө кыйналган. Ата-энесинин мээримине зар болгон каарманым аларга арнап ырда жазган. Бул деген апама арнап жазгандыгым. Ошо: Мама, хочу спросить тебя одно. Как дела? Надеюсь, у вас все хорошо. Вы встретились с отцом? Как он? Он соскучился по вам? А по нам? Да, мы тоже скучаем по вам обоим. Мама, мама, мама. Нет, 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 нет. Вы должны были сказать нам, что вы больны, что вы болеете. Возможно, мы помогли бы вам или оставили много памяти о вас. Мама, я скучаю, я плачу, я страдаю. Сердце мое разбилось на части, а душа моя не знаю, что эти боль. Не описать словами, эти боль не рассказать. Я не выразить чувствами, но я не один страдаю, мои братья и моя сестра. Мама, вы же мне дали слово, что вы будете воспитывать моего сына, возможно, дочку, что вы будете хвататься отцу, что вы держали внука или внучку своего, что как он или она называла вас Эней. Я никогда не думал, что буду читать Коран для вам. Мама, мама, мама. Нет, 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 нет. Я скучаю, я мечтаю. Мама, я наплевал на деньги. Мама, я наплевал на славу. Мама, я наплевал на все. Теперь моя мечта не это, а хотел бы вернуть вас с отцом. Бул жазган себебим апам каза болгондон кийин сагынычымдан жазгам. Сагынып албетте көзүн жаш менен жазгам бул. Бул ырдын сөзү мааниси апам айткан эмес да, өлгөнчө билген бошойт айткан эмес да. Эми эгерде буну айткан айтса биз сактап калмакпыз же эсте калган күндөн көп келмекпиз деген маанидә жазылган. Дагы бул бул апам сөзү болчу, что мен деген аягына чейин багам, ошо аялган бала болгондон баламды да багат депчи. Анан албетте атама мактанат депчи. Мактанам ушундай деп. Бул, конечно, өзүм да ойлогон эмесмин апама Куран окуйт экенинчи. Ошол себептен андай ошо мурун бакыттын сырын ойлой берчүмүн да, акчада депчи. Бирок апам каза болгондон кийин андан кийин билдим, что бакыттын сыры анда эмес экен, бул ата-эненин жанындагы, ата-эненин жанында өткөн күндө экенчи бакыт. Ошондон кийин билдим. Азыр керек эле энелер менен ата-энелер менен көп үмүттөнүшпөйт, анткени алар билишпейт да бардыгынча. Анткени алар колунда, көзүндө түрү көп. Эмнегеди башкача сезим болот да алардачы. Жок болсо же ушундай болсо бактылуу болмокмун деген маанидачы. Бирок жок болгондон кийин баарын өзүлөр билишет. Ошон үчүн андай кылбаса андан жакшыраак күндө болмок деген мамиле кылып. Анткени деген ата-эне бул эң ыйык нерсе да. Мисалы ата-энеси жок, биз болбойт болчубуз мисалычы. Мисалы эне деген бул деген өзү 9 ай ичинде көтөргөн, 3 ай колунда, калган жашоосунун баары деген өз жүрөгүндө көтөрүп жүргөн адам да. Бул эң биринчиден эң жакын адамың, сен жараткан адамың, жана бул деген сенин досуң деп эсептесең болот. Бүт сырыңды ошолорго айтсаң болот. Азыр сен 7-классың, анан кийин чоңойгондо келечекте кандай ата болсом деп ойлойсуң? Албетте мен өзүм атасыз өскөм, бирок ошон үчүн өз балама бардык нерсени, жакшылык нерсени каалайм. Мисалы бул биринчиден мен өз балама деген кандай десем, атасы калбасын деп ошону андай болбош үчүн каалайм. Ал үчүн ден соолугум чың болуш керек. Экинчиден болсо мен деген
өзүнүн анда билимдүү болуш үчүн билим жанында басым кылып аракет кылам. Үчүнчүсүнөн болсо анда ден соолугуна караштуу. Апам дайыма түшүмө кирип турат. Анын бардык тилектерин аткарсам деген Санжар аталган мектеп интернатка келгени гитара четкенди үйрөнүп, ырчылык дагы талант ойгонгон. Мать не знает, как бывает трудно нам, мать не знает, как мы ходим по горам, как проходят наши юности года в Дагестане, где идет война. Под шум взрыв гранат шагает наш отряд там где-то далеко. Санжар мындан тышкары спорттун тайквондо түрү менен машыгат. Бош убактысында балдар менен футбол ойноп көңүл көтөрүшөт. Аталган мектеп интернатта бардык шарттар түзүлгөнү менен балдар ата-энесинин жылуу мээр минез экени сезилип турду. Энекелеринин эч кимде жок жыпарчытын сагынган окуучулар өздөрү жазган эне жөнүндө ырларын айтып беришти. 7-класстын окуучусу Чынара Жалал Абад облусунун Тарбый шаарынан келген. Бул дагы азыр бизге өзүнүн ырын окуп берет. Кайсылы? Эне тил. Эне тил эки сөзү бир чоң маани. Элимдин талайына бүткөн шамы. Кыргызым, кыргыз тилсиз улут эмес. Кырк тилди кубат кылып алса дагы. Апа деген ыйык сөздү мама дебиз. Ата деген баалуу сөздү папа дебиз. Жаштардан бололчу тилин сүйгөн. Кабыл бул эмес кокота кеңеш. Өзгө жан, өгөй эмес. Өзгө тил апа эмес, өзгө тил ата эмес. Буну өзүң жаздың, э? Канча жашында жаздың? Муну быйыл жаздым. Быйыл жаздың. Бул мектеп интернатта кантип келип калдың? Шарттарга байланыштуу. Шарттарга байланыштуу быйыл келдиң, э? Туугандарың жалбапты. Дагы ким ырын айтып берет? Мен ошо апама арнап жазгам. Бул ырымды биз жакка келип, жакында эле жаздым. Буга чейин ырларын жазышмын, бирок апа жөнүндө ошол билгенди жаздым. Ушул ырымдычы айтып берип кетсем. Апамдан айрылдым кичине кезимде, элесин көрө албайм азыркы кезимде. Дүйнөм тар болуп, ичине күйө берем, мага бир жолу көрүнсө жетер эле. Суранам апа, түшүмө кирип кетчи, суранам апа, бетимен өп кетчи. Магдара бир жазыкта сүйөнсөм да, демиңде мен болоюн, жандап турган. Апаке, мен өзүңдү ар дайым сагынамын. Убакыт өткөн сайын оюмда сен ганасың. Аллахтан суранарым, бейиште жүрүңүздү, азап тозок, жаманды көрбөңүздү. Атам экөөңүздү бейиште көргүм келет. Аллахым кабыл кылса, мага ушундай жетет. Мен ат жөнүм Нуралиев Элбес. Мен Жалал Абад облусунун Аксай районунун Кербен шаарынан келгем. Мен бияк келип, ошо ата-эне деген сөзүн жаздым. Апакем, таңертеңке чыккан күнүм, алкоосу салган өңдү болбол үнүң. Апаке, мына ушу сөз азыгы күч, артынан жарыгат ар бир күнүм. Апакем, апамды акку, атамды бүркүт десем, аскадай боюм керип көлсүмө толкуп кетем. Ас сутуңду актайм деп жашай берем, ал үчүн барсаны басып өтөм. Өсөм апа, өсөм ата, үмүтүңдү актайм деп жашап өтөм. Менин атым Айгерим, өзүмдүн апама арнаган. Жаратканым жарыктыкка жиберди. Бир периште тосуп алды алдыма. Аздек тутуп, сактап жүрөт. Апам ал адам. Түнү менен көз илбей, ак сүт менен тойгузган. Ырын ырдап шыбырай, ырысым бар, бир кыз бар. Караңгыда чырак болуп күйгөнүң, жалгыздыкта караң болуп жүргөнүң. Сиңди күтүп, өмүр күчүм мени улап, сиз бар үчүн тирүүлүктү күндөрүм. Рахмат апа, жан дүйнөмдөн чоң рахмат. Бар бол апа, кыздарыңды кубаттап, белек менен толтурсам бүтө ааламды. Бере албасын ак сүтүңдү мен актап. Мен апам элесинде, ошо мен эметкен, мен математиканы 3 окуп кеткенин билгенде, ошондо мен кошумча сабакта жөө баштаган, аракет кылып, мен үчүн чургап, ошо бек аны эмнеге да көптөн билбептим. Апамга болгондон кийин, андан кийин бияка келгенден кийин убакытым кененирээк болду. Ошондо кенен отуруп, кечинде жалгыз жатканда ойлонуп көрсөң, бүт эмгеги аябай көп экен да. Дагы ошо атам да эмес эсимде. Атам атынан эчпен кечке ыйлап акыркы күн экенин менин оюмча ошо болуш керек. Анткени атам андан кийин келип
кечирип кой, экинчи анда кайталанбайт деген күндөн кийин ошол күнү эле кечинде каза болгон да. Эмне жөнүндө ойлоносуң көбүнчө басып жүргөндө, жатканда, турганда? Келечегимди ойлойм, сабак окуу боюнча каякта окуйм, кандай адам болом, кичине чоңгондо. Ошон жөнүндө акыркы убакта ошон жөнүндө көп ойлонуп жүрөм. Келечекте ким болгуң келет сен? Ушул максат, алдыга максат койдуңбу? Албетте. Мен келечекте өзүм врач болгум келет, онколог же пластический хирург. Дагы чет өлкөдө иштегим келет, мисалы Америкада. Кудай кааласа, мен да еще английскийим жакшы болсо, мен Оксфордко тапшырайын деген ой болчу. Маегиңе рахмат. Жакшы окуп, тилеген тилеңе жет, алдыга койгон ой максатыңа жет. Рахмат.